Жүрөккө ичеттелем, давленияга ичеттелем, уйкусуздукка ичеттелем, анан пут ооруга ичеттелем, сыйпанат делем. Ошоларды токтотуп, толук имбирди гана ичип калдым. Ошонун пайдасын берди, кесим дагы түштү, мурдагы шишиктерим кайтып калды. Эми азыраак калды да. Эми бул бала айтып атат, бир 30 күн болгонуңузда такыр жок болот эле деп атат. Мен шартым туура келбей 10 күн гана алып кетип атам. Эгер 30 күн да бир 20 күн такай алганымда ушулардын баардыгы оруктан калкыс болмок эми. Шартым жок кетип атам. Бирок бирок мен ушу элдерге ушу мага окшогон кол оору, бут оору, сөөгү ооруларды айтып кетет элем. Ушу балага кайрылгыла. Мен немемин. Мен өзүм күбөмүн. Ушу Алла мага шүкүр. Нурсейит балама келип, мен шифа таап кетип атам. Мен биринчи ушу путум ооруп, путум баспай калган, шишип кеткен. Ошого 3 жылдан бери кыйналат элем, айрыкча былтырдан бери баспай калдым эле. Азыр басып жеңилдеп калдым. Ушу эмне дейм, ушу Алла шифа берсин арпандага. Ушу балама келип мен шифа таап кетип атам. Аллага миң алла шүгүр, чексиз ыраазымын. Шишиктерим кетип азыр уже бир 60% жоголду да. Мына эжем путу 1 жылдан бери ооруп кыйналып атат экен. Ошо өзүңүз айтсаңыз ооруңуз жөнүндө. Мен этемей турсам, мени сайгандай ооруйт. Ошондуктан мен сага келдим. Эмне кылышымды билбейм. Врачка каттадым, бир жыл. Врач деломду жапты, үкөл алдым, маз алдым. Эчтеке болбоду. Бирок ушунчалык жаман ооруйт. Өзүң эле сезбей каласың. Эртең менен баса албайсың. Укол канча, 1 апта таасир Бир этти? апта деле эмес, ол 1-2 саат, 3 саат эле таасири болду анын. Калган вообще эле сезбедим. Таблетка жазды. Азыр массаждан кийин дагы неме кылса, басып көрөсүз азыр. Массаждан кандай болуп калды эже путуңуз? Сонун болуп калды, жакшы болуп калды. Отуруп турсам, мени сайгандай ооруйт эди. Азыр жакшы, сонун болуп калды. Оорумду өткөрүп. Мына отуруп көрчү. Бетим көрсөтөм. Бетиң көрсөтөйт. Бетиңиз тартылган жок путуңуз эле. Азыр жокпу ошо? Азыр жок. Жеңил жок. Тизелерим деле карчыдайт. Тизе деле жок. Тизделе деле жок. Майлы Алла шифасын берсин батыр. Жакшы. Рахмат какам. Ассаламу алейкум. Накам дал ооруп келген экен. Канча айдан бери ушуларды неме кылсаңыз, ооруп жүрөт элеңиз, далиңиз? 4 ай, 5 айдан бeri барып делем. Ошо жерге келип 2 марта массаж алдым. Экинчи күндөн бери мына жакшы жатып, жакшы эс алып атам. Буларым да иштебейт эле. Азыр жакшы иштеп атат. Эмне кылсам жакшы болуп атат. Аллага шүгүр. Мына бир жака бурулганда колум үзүлүп кетейин деп атат дедиңиз беле? Мында? Эмне кылсам кол вообще иштебейт эле. Санчып кой бербейт эле. Азыр жакшы. Аллага шүгүр. Алла сабакчы болуп, лечение болуп калды. Кудайга шүгүр, рахмат экен. Байрака, Алла шифасын берсин. Мына кече пассиет плечосу ооруп келген экен, мына немесин көтөрө албай колун. Мына жери ооруйт экенде. Постоянно волейбол ойноп жүргөн экен. Ана ошонун өзүнөн дагы бир неме алайлы. Жатканда кандай ошо кече акабызга келип массаж кылдырып, ошо плечо зор. Колун көтөрө албайт болчу өдөгө. Чата албайт болчу. Ана калбайт оор көтөргөндө сыртылда оорутат болчу. Ошо волейбол без разимка уруп ойной берип, ошо оорутуп алды. Иши акама келип, акам массажын кылып, өзүнүн дары-дармектерин коюп. имбир неме болду, баягы кыздыра турган имбир да. Азыр вообще эч нерсе дейм. Мына укта албайт болчу, мына чата албайт болчу. Сонун вообще. Болгону 5 мүнөт да, 5 мүнөт эле неме болду. Мына бир клиент бар эле мындан башка. Буну неме 5 мүнөттө эле неме кылып койдум. Жарым саат калганда вообще эле неме болсо керек эле. 5 мүнөттө кылдым, анан акырында имбир менен да кыздырып, эртеси эле неме болуп калды. Кеч сразу эле кое берди. Сразу кое берди ошо. Сразу эле. Сразу кое берди. Ошо кече ушу именно ушул